Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазыңыз. Баткенчилер Владимир Путинге кайрылды. Бул иш айла кеткенден болду. 90-жылдын аягында Кыргызстан өлкөсүндө Баткен коңалаңында 30га жакын кыргыз жоокери террористтердин колунан өлгөнү маалым. Ал окуя эстен кетпейт. Бүгүн ушул согуштун катышуучулары өкмөт үйүнүн алдында митингге чыкты. Алардын талабы Садыр Жапаров баштаган бийликтин көңүл бөлүүсүн талап кылды. Арасында ар кандай баскычтагы баса албай, сүйлөй албаган майыптары да бар. Ал эми бул бийликтен түңүлгөндөрү Россия президенти Владимир Путинге да кайрылып жардам берүүсүн өтүндү. Эгерде бийлик Баткен коңалаңынын катышуучуларынын бүгүнкү талаптарын укпаса, эртең башкача кадамдарга бараарын эскертишти. Кымбатчылык элди кыйнап баратат. Бишкектин борбордук көчөлөрүндө ижарага берем деген имараттын сыртындагы жазуулар көбөйдү. Демек, чакан ишкерлер дагы ишин күндөн күнгө токтотуп баратат. Базарда азык-түлүккө болгон баалар асман чапчыды. Карапайым калктын күнүнөн нан табуусу оорулашып бараткандай. Баалар өстү, айлык көтөрүлгөн жок. Ушундан улам айлыкка иштеген жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлер дагы кыйналганын ачык айта баштады. Өлкөдө экономика өскөн жок, жумушсуздук көбөйдү, миграция эшелондолуп агылгандан агыла баштады. Дагы күнүмдүк керектөлүүчү товарларга күнүгө баа ушинтип өсө берсе, элде ачарчылык болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анда эмне болот? Бөлтүрүк баш бербей жатат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын билдирүүсүндө Кумтөр ана башчысы Теңиз Бөлтүрүк парламентке отчет берүүдөн баш тартып жатыптыр. Аны Ата Мекен фракциясынын депутаты Никитенко ачык айтып чыкты. Ал эми жалпы Кыргызстан өлкөсү боюнча алтын кенин көзөмөлгө алган Кыргыз алтын концернинин жетекчиси Үмбеталы Кадыралиев Бөлтүрккө сүйлөгөндөн чочуйт экен. Чындыгында депутат Никитенко айткандай, Кумтөр компаниясы Бөлтүрүктүн жеке фирмасына айланганбы же мамлекеттикиби? Бул чоң суроону жаратат. Чоң суроонун аркасында кандай чоң маселелер бар? Мындай көрүнүштүн бети жакында ачылган өңдөнүп калды окшойт. Алтындын сырты жалтырак болгону менен анын ичинде сырдуу окуялар катылып келген. Табияты ушундай.